Улуттун келечеги энелердин колунда. Калетсиз сөз. Жыл алмашып, март айында жаркырап кирип, аялзаты жаңы ыргакка кошулуп, өздөрүнө таандык зиректик менен коомдо түбөлүктүү делген темаларды омоктуу талдоодон өткөрүп, коомдогу өз ордун аныктоонун үстүндө жигердүү аракетин улоодо. Учурда аялдардын саны эркектердин санынан көбүрөөк экенин статистика далилдейт. 7 миллион калктын 51%-ын аялдар төзөт. Аялдардын кыргыз коомунда болуп жаткан өзгөрүүлөргө катышуу спектри өткөн кылымды эске алсак, өтө жогорку деңгээлге жеткен. Өлкөнүн жетишкендигинин рейтингин көтөрө турган фактор кыргыз аялдарынын дүйнөлүк аренада ээлеген орду. Бул жагынан Кыргызстан өнүккөн дүйнөлүк өлкөлөргө тең ата боло алат. Кыргыз дипломатиясына 80 жыл толду. 80 жыл мурун Кыргыз Советтик социалисттик республикасында четки иштер министрлиги түзүлүп, дипломаттардын тизмесинде эркектерге ат салдырбай, эл аралык кызматташуу аренасында тааналган, дүйнөлүк дипломатиянын авторитетине айланган кыргыз айымдарынын саясатта түзүлгөн көчүнүн башында Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасынын орун басары, тышкы иштер министри болуп Сакен Бегматованын аты аталат. Кыргыз Республикасынын биринчи аял президенти Роза Отунбаева кыргыз элинин гана сыймыгы эмес, бүткүл дүйнөлүк коомчулук сыйлаган жаран. Учурда Кыргыз айымы Бириккен Улуттар уюмунун генералдык катчысы Антонио Гутеррештин Афганистандагы өкүлү. Улуу Манастын айкели Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунун башкы кеңсесинин алдында коюлган. Карт тарыхтын көөнөрбөс барактарын ачсак, мифке айланган аттарды улап 19-кылымда кыргыз аялзатынын ажарын ачкан, акылдуулугу, калыстыгы, баатырлыгы менен таңталган Курманжан Датка энебиздин атын атасак, Кыргызда акылдуу аялдар ар дайым зор таасирге ээ болгону тууралуу маалымат алабыз. Эки түрлүү адам баалуу башынан. Бири бекта, бири акылман деп угам. Аялмын мен. Асылдыкты ичке каткан, асырап адам салтын ыйык туткан, ай алам арасына жашоо берет аялмын мен, өмүр улар бала тапкан. Эмгеги менен элге таанымал болгон Кыргызстандагы колхоз курулушунун көрүнүктүү ишмерлеринин атактуу кызылчачылар Зууракан Кайназарова, Керимбүбү Шопокова, Күлсара Сулайманованын мээнеткеч, дыйкандын эмгектигердиги жогору бааланып, социалисттик эмгектин баатыры деген наам алышкан. Зууракан апабыз жеткен кызылчанын гектарынан 1200 центнер түшүндүүлүк көрсөткүчкө учурда агросектордун өнүгүүсүнүн азаматтары жетелет. Кыргыз маданиятынын легендасы деп элибиздин эсинде калган. Кыргыз маданиятын министрлик кызматта 22 жыл башкарган Күлүпай Кондучалова. Күлүпай эженин иштөө жылдарында Чыңгыз Айтматовдун феномени жаралып, дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн кино индустрия тармагында Киргизское чудо керемети жаралган. Маданият тармагында эмгектенип, Кыргыз таалайына чанда бир туш келген табылгыс жан Бүбүсара Бейшеналиева таланты таш жарып, тагдыр жараткан урумдан ашкан бийчи болгон. Ошол эле жылдары кыргыз маданияты көптөгөн улуу актрисалардын таланты улуттук тарыхта өз баасын алды. Булар мамлекеттин сыйын да, сыймыгын да даңазалаган жылдыздар. Бул сыймыкты жараткан мамлекеттин кароосу да, багуусу да болгон. 1925 жылынын март айында чакырылган Кара Кыргыз обл обкомунун аялдарынын биринчи съездине 105 делегат катышып, анын 85-и кыргыз улутундагылар эле. Бул съезд аялдардын өзүнө болгон ишенимин ойготуп, бактылуу турмушка багытталган жашоого жолдомо болгон. Совет доорунда Кыргызстан аялдары комитетинин 10 съезди болуп өткөн. Кыргызстан аялдары эл чарбасы тармагынын бүт тарабында камтылган. Жогорку башкаруу органынын резолюциясы
конференциясынын мерчемине жараша киргизилген квота аялдардын республикалык башкаруу тармагынын эң жогорку баскычын ээлөөгө жол ачкан. Кеңири жайылтылган мектепке чейинки окутуу системасы мектепке чейинки балдардын 100% камтып, өлкөнүн орто жана жогорку билим берүү тармагынын бийиктигин дүйнөлүк даражага жеткирген. Мамлекет кабыл алган аялдардын өнүгүүсүнө багытталган патронаж аялдардын статусун көтөргөн. Кыргыз аялдарынын сапаттары укмуштайда. Кандай десем, икемдүүлүк, тартиптүүлүк, билимдүүлүк, ушундай өжөрлүк, ошол койгон максатына жеткенге ушундай өжөрлүк менен эметиш, ошо кыргыздын аялдарында эмне деген аялдар чыккан. Союз ураганы экономиканын бүт бирдиктүү бутагын талкалап, рыноктук шартка өтүүдө өлкөнүн алдына бир топ кыйынчылыктарды түзүп, индустриялык өнүгүүгө багыт алган агрардык республиканын өнүгүүсүн стагнацияга алып келген. Бирок катаал мүшкүлдүү жылдарда дагы аялдар белин бекем бууп, үй бүлөсүнө терек болуп, каражат табуунун жаңы шарттарын иштетип кете алышкан. Өкүнүчтүүсү, ошол жылдары бийлик бутагындагы аялдардын орду кескин кыскарган. Ошол катаал жылдары 1991 бейөкмөт уюмдарынын биринчи карлыгачы болуп, Кыргызстан аялдарынын комитети юридикалык каттоодон өтүп, өз ишин улаган. Биринчи уюшлаган коомдук уюм болуп, кыз келиндердин саны мүчөлүккө аябай көп, 20 миңден ашып кеткен. 1995 жылы Пекинде аялдардын дүйнөлүк 4-чү конференциясында кабыл алынган Пекин платформасы гендердик теңчилик үчүн күрөштүн векторун аныктаган. Ал гендердик теңчиликтин улуттук стратегиясын түзүүдө өлкө таянган базалык документ болуп калды. 2015 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы аталган жылдан баштап дээрлик 2030 жылга чейинки мезгилде дүйнөнүн туруктуу өнүгүшүнүн максаттарын жана милдеттерин бекиткен. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун 193 өлкөсүнүн ар биринин социалдык, анын ичинде гендердик өнүгүүдө кандай көрсөткүчтөргө жетишүүгө тийиш экенин долбоорлогон. Учурда максатталган иш-чараларды аткарууда Чүй облусу алдыңкы көрсөткүчтөргө жетип, өзгөчө билим берүү тармагын алга сүрүүдө маселе жигердүү камтылган. Облустун аймактарында жаңы бала бакчалар курулуп, наристелердин бала бакчаларга тартылуусу Чүй облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн көзөмөлүнө алынган. 1996 жылы аялдар жылы деген чакырык менен мамлекеттин кабыл алуусунда тарыхта катталган үй бүлө, аял жана жаштардын иши боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. 2 палаталуу жогорку кеңеште ден соолук, үй бүлө, аялдардын, жаштардын иши боюнча комитет түзүлгөн. Аялзат улуттук программасынын 2000 жылына чейинки багыты кабыл алынган. Кыргызстандын бүт аймактарында аялдар демилгеси борборлору түзүлгөн. 2007 жылы гендердик теңчилик боюнча мыйзам кабыл алынган. Ошол эле учурда биздин өлкө толук гендердик тең укуктуулукка жеттик деп айта алабызбы? 2002 жылдары ушул биздин президентибиздин алдында ошондой атайын балдар маселеси, аялдар маселеси боюнча иштеген комиссия, улуттук комиссия бар болчу. Тилекке каршы бул комиссия дагы өз жумушун мындан ары алып бара албай калган. Биз азыр ушул комиссияны жандандыруу боюнча президенттин алдында жандандыруу боюнча биз сунуштарыбызды бердик. Өлкөнүн аткаруу бийлигинин аренасында тең укуктуулуктун гармониясы же балансы орнодубу? Өлкөдө аталган 16 министрликтин учурда 3өөнүн тизгинин тарткан 3 аялзаттын аты аталат. Алар Догдургүл Кендирбаева, Гүлнара Баатырова, Нурия Кутнаева. Губернаторлук жана акимдик кызматта бир дагы айым жок. Турмуштук реалийлерге көңүл чабытын бурсак, мамлекет башкаруу бийлигинин дени сак балансын карманыш үчүн тиешелүү аракетти көрүү зарылдыгы чыгат. Ошого байланыштуу кадрдык балансты тартипке келтирүү үчүн мамлекет квота системасын ишке киргизүү аракетине кайтып келиши шарт. Аялдардын кыймылы зор күчкө ээ, бирок ошону көп жерде мындай бааланбай калып атат. Турмуш көргөзгөндөй, бул аренада билими бийик, профессионалдык чабыты кенен, интеллекти терең айымдарга мындай жарышта өздөрүн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк тартуулоо ийгиликке гана ишендирет. Келечеги кең өзүнүн баягы
настырность, өжөрлүгү менен, эмгекчилиги менен, өзүнүн акыл эмесин, мудрость женская деп ушунчалык немеси менен ошо жетиш азыр биздин эле колубузда деп ойлойм. 2030 жылга карата ар бир өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун башчылыгы астында бийликтин бардык бутактарында аялдардын 50% өкүлчүлүгүнө жетишүүгө милдеттеме алат. Ал эми урматтуу айымдар, биз Кыргыз Республикасынын азыркы муундагы аял заты мамлекет кепилдеген чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде кызмат орундарынын 30% планкасын сактап, кийинки муунга өткөрүүгө милдеттүүбүз. Токтой кетчү жагдай депутаттык корпуста мындай кадам 2007 жылга дейин баш мыйзамга каяша болуп келген. Өлкөнүн негизги мыйзамында бекигендей, аялдардын же эркектердин укугу ажыратылып каралган эмес. Конституцияда бир гана адам укугу каралган. 2007 жылы баш мыйзамга жаңы редакциянын негизинде аялдар жана эркектерге алардын аракеттерине бирдей укук бекитилген. Саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга квоталар киргизилген. Өлкөдө 99 жылдык тарыхы бар Кыргызстан аялдар комитети дагы да өз ишин улап келет. 100 жылга жакын өз тарыхында бул уюм мамлекеттин патронажында өнүгүп, алгачкы жылдарда тең укуктуулук принцибин үй бүлөдө орнотуп, мамлекеттин идеологиясынын өзөгүн түзгөн тармак деп таанылганы көптөн кабар берет. Мамлекет тарабынан аялдар кыймылына каралган аракеттер моралдык жана укуктук ченемди тастыктап, мамлекеттин аялдарга болгон мамилесинин көрсөткүчү. Аялдар уюмунун демилгесинин акыбети шайлоо кодексинде көрсөтүлгөн гендер квотасынын киргизилгендиги. Шайлоого катышкан партиялар өз тизмесинде бир жыныстагы өкүлдөрдүн басымдыгы 70%дан ашпашы керектиги бекигени. Март айы Кыргызстандын аялдар кыймылы үчүн өзгөчө ай болуп саналат. 2015 жылынын 2-мартында Бишкекте биринчи жолу улуттук аялдар форуму болуп өткөн. Бул иш-чара 3 олуттуу маселеге арналган. Кыргызстан аялдарынын кыймылынын 90 жылдыгына, Пекинде өткөн дүйнөлүк аялдар форумунун 20 жылдыгына, Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын 15 жылдыгына. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясында аялдардын конфликттүү аянттарда тынчтыкты, кепилдикти сактоодогу ордун таануу боюнча түзүлгөн аракетине арналган. Чүй аялдар комитетинин мүчөлөрү март айына тилектерин арнап, иш-чараны бүт аймактардын өкүлдөрүнүн коштоосунда өткөрүп, гендердик саясатты өнүктүрүүдө мамлекет менен жарандык коомдун биригүүсүнүн мерчеминде чечилүүсүн күтүп, мамлекеттик саясатка феминизация өзгөртүүсүн кириштөөгө аракеттенип иш-чарасын улантат. Максатталган иш планында үй бүлө институтун бекемдөө, аялдардын ден соолугуна сапаттуу медициналык тейлөөнү камсыздоо, аялдардын ишкерлигин колдоо, пенсиялардын ченин кароо, аялдардын активдүүлүгүн өнүктүрүү. Демократия дегенде пайдалануу, кабыл алуу ар кандай болуп калды дагы. Ушул учурда каалаган окуп, каалабаган окубаган энелер да болуп калды да, билимди толук албаган. Ошондон улам бүгүнкү күндөгү тарбияга алардын жоопкерчилиги толук болбой жаткандыгын айткым келип атпайбы мен. Эми окуучулардын өзүнүн баягы тарбиясын көрүп туруп, үйүн көрөсүң да, бул кандай тарбия алган болот, тиги кандай тарбия берген болот. Ошондо энелери менен сүйлөшө келгенде, алардын кандайдыр бир өзүнүн балдарынан жоопкерчилиги жок, мектеп башка бирөө тарбиялоону күтүшөт да. Учурда дүйнө 1000 жылдыктын максаттарынан туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарына өткөнүнө күбө болуп турабыз. Климаттын өзгөрүшү, жаратылыш ресурстарынын азайышы, жайыттардын бузулушу, суу ресурстарынын азайышы биздин өлкөнү да козгоодо. Мыйзамдын үстөмдүгү туруктуу өнүктүрүүнүн ажырагыс шарты болууга тийиш. Учурда Кыргызстан аялдары комитети тек гана социалдык тармакта аракетин жүргүзүүдө. Биздин курамыбызда акыл карачач, адамдын табиятын, дилин өзгөртүүгө дилгир айымдар бар. Алар жетекчилик кызматта такшалгандар. Учурда тажрыйбасын жаш муунга өткөрүүгө даяр. Байлык бул адамдын акыл эси. Акча менен эч кимди тойгузуп, эч ким укмуш кылып ийбейт, ал жаман эле жолго алып барат. А бирок адам болуш кыйын болуп атпайбы? Ушу бүгүнкү күндөгү максат адам болуу кыйын болуп жатат. Ордун тапса дейм, ата, эне да ордун таап, анан бизге
ушундай бир жакшы балдарды келечек коомго даярдасак деп ойлойм. Өкмөттүк эмес уюму бар өлкөнүн руху таза, күн тартиби ачык, иш стили айкын дешет коом талдоочулары. Аялдар кыймылынын өнүгүүсүнө кепилдик мамлекеттик программа бар. Негизгиси конкреттүү кадамдарга жол ачылды. 99 жыл тарыхы бар уюмубуздун даражасын көтөрөлү, ийгилик каалайбыз.